Булут болу өмүрлөр көчүп барат, таңга калган жылдыздай өчүп барат. Алма гүлдөй чакчайып аз мезгилге жаштык аттай алкынып өтүп барат. Бат берекче сан үмүт калкылдашат, толкун мисал сан эргүү шарпылдашат. Бул дүйнөгө эки рет жаралбайбыз деген саптар сезимде жаркылдашат. Жүрөктөрдөн эң назик ырлар учат, ушул түндө гүл болуп ыргалышат. Бийлигине көчөбүз куш уйкунун, моюндарга билектер чырмалышат. Кээде тиктеп күзгүгө ойго келем, топуракка айланат ушул денем. Ушул күлкү, ушул көз, ушул билек журулушуп жок болот мезгил менен деп, мына ушул кайталангыс керемет саптарды жазган Жолун Мамытов агайыбызды биз эскерген турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чак түш көрсөтүүсүнүн бүгүн адабият күнү. Өзүңүздөр билгендей, Жолун Мамытов кыргыз поэзиясында өзүнүн эбегейсиз зор салымын кошкон кезинде мына ошо өзүнүн ырларына, чыгармачылыгына баа берип Ленин комсомолу сыйлыгынын ээси, ал эми көз өткөндөн кийин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Албетте биз бүгүн мына ушул кыргыз адабиятында дагы бир жакшы жаңылыкты жалпыңыздарга жар салгыбыз келип отурат. Анткени филология илимдеринин кандидаты, журналист, жазуучу Резван Исмаилова эжекебиздин Үнү каткан улар китеби мына ушул быйылкы жылдын аягында жарык көрүп, окурмандардын колуна тийип отурат. Резван Исмаилова эжебиз буга чейин дагы мына ушул Жолун Мамытовдун чыгармаларына көп кайрылган, ошондой эле 30га жакын илимий эмгектердин, макалалардын, ошондой эле бир канча китептердин автору, мына ошо Резван Исмаилова, автор эжебиз бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу мейманы. Кош келипсиз эже. Мына ушундай эмгегиңиз менен куттуктайбыз. Ошондой эле жалпы эле ушул Жолун Мамытовдун чыгармачылыгы туурасында биз маек куруш үчүн бул жерге жазуучу журналист Дүйшөн Керимов агайыбыз, филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти Аскар Медетов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Албетте мына айтып атабыз, Жолун Мамытовдун чыгармачылыгы туурасында бардык жерде айтылып келет. Анткени агай көзүнүн тирүүсүндө мына ушул чыгармаларды жазып, ал чыгармалары бүгүн дагы мына ушул Жолун Мамытовдун ырларынын сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүндө жашап келет. Бирок агай көзүнүн тирүүсүндө эч бир сыйлык албастан ушул ырларды кайталангыс жазып, бирок адабияттын өнүгүшүнө дагы көп салым кошуптур да. А сиз буга чейин дагы ушу илимий эмгектерди жаратып, Жолун Мамытовдун чыгармачылыгына көп кайрылып калдыңыз да. Бул китебиңизде өзөгүн дагы эмнелер түзөт эжеке? Мен буга чейин тиги Жолун Мамытовдун поэзиясынын бүтүнчүлүктөрү деген кандидаттык ишинде Жолун Мамытовдун тиги чыгармаларына, анын ырларынын анализ болгон. Анан бул китеп таптакыр айырмаланат. Бул жерде 3-4 стилдин журулуштуруп жазганга туура келди. Анткени Жолун Мамытовдун ата теги жөнүндө бул элден алынды. Ошол изилдеп, Төлөкөндө 94-жылдан 97-жылга чейин иликтеп, ошол кишинин көзүн көргөн туугандары, ошол кишинин өмүрүнө тике дагы кыйырда кирген кишилердин оозунан жазылып алынган үчүн көркөм стилде, көркөм прозада жазылганга туура келди. Маалыматтарды чогултуп турсуз да, э? Ооба. Ошол Төлөкөн, анан Коңгур жаз деп, ошол Төлөкөндүн тушунда да айыл бар. Ушулордун баарын кыдырганга туура келди. Негизи эле албетте маалыматтарды топтоп, баягы айтып коет го, акынга тагдыр керек, ошон үчүн жакшы чыгармалар жазылат депчи. Жолун Мамытовдун тагдыры кандай экен ошондо? Ушу маалыматты жыйнап. Биздин кыргыз адабиятында ошол акындардын ырларын жакшы билгенибиз менен, алардын жаралуу тарыхы жөнүндө бизде маалымат абдан аз да. Башкасын айтпаганда эле мына биздин кыргыз адабиятынын, улуттук адабиятынын пайдаланып түптөгөн кишилердин өмүрү жөнүндө абдан бизде маалыматтар дагы, көркөм чыгармалар да аз да, тилекке каршы. Ал эми башка адабияттарга, орус дүйнөлүк адабияттарга караганда азыр тиги жазуучулардын жоголгон бир капыстан табылган бир буюмун деле, ручкасын, калемсабын деле даңазалап айтып, ошонун кандай шартта, кандай немеде табылып калган жөнүндө чоң сөз кылып атышпайбы? Ошол сыяктуу анан кийин иликтенди, албетте биздин улуу залкары жазуучу
жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жөнүндө жазылды, андан кийин чоң акыныбыз Алыкул Осмонов жөнүндө жазылды, анан калган акындар жөнүндө өтө материалдар аз да, мында өмүр тагдырына байланышкан, албетте өмүр тагдырына байланышкан. Ошондуктан бул китепте публицистика да бар, адабий талдоо да бар, адабий сын да бар, анан тиги эпистолярдык жанр. Бизде эми тиги каттар менен иштөө да бир өзүнчө чоң машакаттуу иш да, бул каттардын да чоң дүйнө жатат. Ал дүйнө бул адамдын жан дүйнөсү жатат. Ошол ачык айтылбаган менен, ачык элге чыкпаган менен ошо каттарда ыймандай сыр жатат. Сыр боюнча. Анан ошол эле убакта адабий процесс жатат. Адабий процессте кандай болгон, кайсы акын жазуучуларды, кандай тиги булардын китептери чыккандагы чоң бир өзүнчө 60-чы жылкыларга өзү өмүр тагдыры дагы аралашып жазылды да, жорулушуп. Абдан жакшы. Эске сала кетсек, Жолон Мамытов ошо болсун Кара Суу району Төлөкөн айылында төрөлүптүр. Анан Дүйшөнбайке мына ушу көп биздин атактуу белгилүү жазуучуларыбыздын бардыгы ошол эмнегедир кезинде ошо айыл чарба баягы багытына тапшырып, мына Жолон агайыбыз дагы айыл чарба институтунун ветеринария бөлүмүнөн окуп калыптыр да. Анан мал доктор адистигин аяктап, ошо Кара Суу районунда ветврач болуп иштептир да, карабайсызбы, э? Анан кийин эле мына ошо чыгармалары мына үстөк чыгып, окурмандардын копулуна толуптур да. Бул дагы бир өзүнчө бир көрүнүш болсо керек, э? Же ал кезде ушундай баягы улуттук университетке же адабият институтуна тапшырыш бир оор болгон учурлар болду беле. Кандай болгон бул акын тагдырлар? Sen Göğü de atmasın, Göğü de öyle ekön aytalım mı? Айтматов. Анан Жолон Мамытов да. Ошо экөөтөн ушу мал чарбасы боюнча окуган кишилерде. Анан эми адабият деген ал аз жеке адамдын, ар бир жеке инсандын иши да, мындай айтканда. Чыгармачылык дарамети, энеден эне сүтү менен кошо бүткөн талант. Ал эч качан, мисалы үчүн эми Толстой, Достоевский эмне бүттү деген, Пушкиндер эмне бүттү деген эмелер болгон эмес ал кезде окуу жайлар. Анан мынабу жакшы эмен айттың. Эми бул баягы Чыңгыз Айтматов тамашалап калабыз, эшектин окусун бүтүптүр деп аны элдин баары билет. Ошол жан жаныбардын дүйнөсүн окуп келген эки биздин залкар, эки залкар. Ошол кеп бар да ошол жерде дагы. Туура айтып атасың. Алар биз жалаң журналистиканы, жанагы адабиятты, тил адабиятты окуп, анан ошол жагынан карап атпайбызбы? Алардын дагы ошол башкача көз карашта. Экөөтөң чындыгында кыргыз адабиятында экөөтөң эми Айтматов кайла жок дечи, мына Жолон Мамытовда ошо дилдиреген жанагыдай бир куштун канатынын кагышындай, дилдиреген жалбырактын желдин жүрүшүндөй туюм сезимдери болгон да бул. Жолон Мамытовду окуп таң каласың. Аны эми мен мына кыргыз жазма поэзиясында 5 манжа менен санай турган акындын бири ушу Жолон Мамытов да. 5 эле манжа менен. Анан эми бул киши жөнүндө элдин баары билет, эми поэзияны окуш керек ан үчүн. Эми Иризвандын эмгегине ананраак келейин. Мен ушу кечээ ушу берүү болот дегенден Жолон Мамытов эрте кетип, элдин баары ушу абдан чоң өкүнүчтүү болгон ошо кезде. Журту күйгөн, ошондо ким гана ыр жазган жок. Анан мен ошолорду карап көрдүм кечөөтөн бери. Анан мынабу ырды көтөрө келдим да, ошону окуп берейинчи дегенде. Жакшы болот. Шербет Келдибекова деген эжебиз өттү, бул киши өзү да жаш кетип калды. Ушул киши мыкты жазган экен. Жолон Мамытов кайтыш болгондо жазылган ыр дейт. Түнөрүп түбү түшкөнсүп төктү, турабыз тиктеп бүтөлгөн көктү. Төгүлсөң төгүл булкулдап асман, төрөдөй акын дүйнөдөн өттү. Турабыз күйүп, турдук бир тушта, тисилип канча ыр жазган кыздар, тоо жарып чыккан дайыр эмес беле, толкунун толгон адамзаттын шаар. Бүгүн бар дүйнө эртең жалган, айнектей көзүн көрөбүз кайдан, кече ачык асман бүгүн жалган, аргендей үнүн угабыз кайдан. Турабыз түтөп күйүгүп жалпы, толгон эл көп журт коштошуп жаттык, асканы жарып атылып чыкты, албырган оттон ал деле урукту. Агарган тоонун койнунан чыкты, ак шумкар сындуу айланып ушту. Бу сапар кантип батырдың дүйнө, эбегей билбес баатырдык урухту. Төгүлсөң төгүл, шолокто жамгыр, жамгырдай акын дүйнөдөн өттү дейт.
Караңызчы. Эми мына Жолон Мамытовдун портретин тартканда таңгы. Айнектей көзүндагы, анын оттон бүткөн акын экенин баарын. Анан Иризбан мага жакын акын дейин, мына эки жагынан алганда. Биринчиден мен Ошбелдин үстүн бүткөм. Иризбанды ошол окуу жайды окуп, мен отурган парталарды, мени окуган аудитория, ошол касиеттүү Сулайман тоо, Ак Буура дарыясы, мына Карбалас экөөбүз оюн салып жүргөн жерлер, Бакиров экөөбүз. Анан Иризбан бул жагынан жакын. Экинчиден Иризбандын көп жыл мурун окулбаган каттар деген бир ажайып мага жаккан повесть чыккан. Ошону мен журналдан окуп, өзүнө звонить эткем. Анан кечөөтөн тааныш болдук. Эми Жолон Мамытовго Иризбан кокусунан келбептир. Илгертен эле бул ошол мындай айтканда бала болуп башына жүн чыккан деп салыштырсак, ошондон бери изилдейт экен, жакшы көрөт экен. Анан эмгектери көп экен, илимий жактан изилдеген. Эми жанагы Айтматов жөнүндө жазды деп атпайбызбы азыр, мына өзү айтып атат. Алыкул жөнүндө жазылды. Бирок Абай Кунанбаевди, Абайды Мухтар Ауезов ачкандай, жазгандай деңгээлде жазылган жок деп эле ачык айталы. Анан мынабу Жолон акынды ошол кайсы бир туш тарабынан, ар кайсы өңүттө анан изилдептир да. Анан Иризбандын бул эмгеги. Анан кээде сай-сайлап кетип, мен кайт, ой ушунун баарын кантип ушу эмгек кылдың деп мен таң калдым да. Мен маселен буга оңой менен жазыш кыйын бул. Бир жактуу жазып алабыз. Анан кийин абдан чоң эмгек. Кудай кааласа өзү дагы жана элдин пикирине салып атат. Иризбандын бир жакшы мүнөзү бар экен. Баягы агонду өзүнө кабыл алган. Бизде сынды көтөрө албайбыз. Же пикирди уккубуз келбейт. Бир жаман бир эмебиз бар, дадатыбыз бар. Иризбан ушуларды угат экен. Демек, эмки басылыштарында бул чоң эмгек болот. Кудай кааласа. Эми Жолон өзү опсуз акын болгон, опсуз эмгек болот бул дагы. Менин оюмча ушундай. Рахмат. Аскар агай, куш келипсиз. Мына ушу сиз ушу эки учурду көргөн бактылуу инсан, Союз убагы, анан бүгүн эгемендүүлүк турмушта, бактылуу турмушта жашап, келечек муундарга мына ушу билим берип келесиз. Анан ушул баягы Союз дегенде жаштык кезиңизде бир топ эле ал кезде адабий кечилер көп болгон дейт да. Ошол учурда бир Жолон агайды көргөн учурларыңыз болгонбу? Ооба. Ал кезде албетте поэзия кечелери уюштурулуп турар эле. Анан кийин жолугушуулар болуп акындар менен. Анан мен ушу биз эсимде ушу Октябрь майрамына каратайм. 7-ноябрь чоң майрамдачы да кездери, тиги Октябрь революциясынын күнү катары. Анан ошондо Октябрь майрамына карата ушу Кыргыз драма театрында акындар ыры окушту да. Көп акындар окуду, бир 10 чакты аксакалы бар, ар кайсы муундан ошо Темиркул Өмөталиевден тартып, ушу Түмөнбай Байзаков, Бералиев, Султанов, Мамытов, анан кийин дагы жаш акындардан бирөө экөө ошол эмелер, анан Тургунбаев, тиги Нурбай Шаркынбаев Октябрь майрамына карата. Анан кийин баары окуп атат, ошол жерден залдын реакциясы болот да. Ким кандай окуп атат. Көп эле кагаздан карап окуп атат да, кагаздан карап окуп атышат. Анан ошо Омар Султанов менен Жолон Мамытовдуку өзгөчө болду да. Көп эле түздөн түз түшүнүп алышыптыр. Октябрь майрамына карата баягы арналган ырларын окуп атышат. Революция ал бул, анан Жолон Мамытов чыкты дагы жанагы Кырман деген ырын окуду. Кырман деген. Бул чакан бирок бир романдын мазмунун батырганда, мындайча айткандачы, ушунчалык терең, ушунчалык трагедия, ушунчалык замандын оор мезгилин, баягы согуш мезгилин ушунчалык чебер экендигин мен ал ырды мурда деле окуган эмесмин, бирок ошол кино картина сыяктуу да. Бир окуганда эле окуганы дагы ушунчалык жараштуу, ушунчалык эмоционалдуу окуйт экен. Берилип бүт денеси менен, жан дүйнөсү менен ушундай окуду. Ошо мындай эле бир кино картина тартылып өтүп кеткендей болду да, мага ушундай таасир калды. Шырлай. Ушунчалык баардык жанагы ырды дагы ошончо жазса керек, бүт жан дүйнөсү менен берилип
Анан ушул эң ырды кыргыз акындарынын ичинен мыкты окуган акындардын бири болчу. Анан жатка окучу да. Эң өзгөчөлүк. Анан ырлары дагы ушунчалык таасирдүү, күчтүү, кыргыз поэзиясында өзгөчө орду бар акын болчу. Анан Ризван ушул чоң акынды дүйнөсүнө кирип, поэтикалык дүйнөсүнө кирип, мурда ошо изилдеп, кандидаттык иш жазып, ачып берсе, андан кийин анын жеке турмушу адам катары тагдыры кандай болгон, балалыгы кандай болгон, ата теги кандай болгон, ошолордун баардыгын изилдеп, анан кийин ачып берип, ошо окурмандарга тартуу кылып атат. Албетте, мисалы үчүн Кеңеш Жусуп жанагы Алыкул Осмонов жөнүндө Кыр сабындагы өмүр, анан кийин бу Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө Эрнис Турсунов дагы ошо изилдеп жазган. Анан кийин Айтматовдун өмүр таржымалынан Осмонокун Ибраимов жазды. Эми алардан бу Ризвандын эмгегинин өзгөчөлүгү бул материалдарды аябай көп чогулттур да. Осмонов жөнүндө мисалы үчүн Кеңеш Жусупов 3-4 эле жазып койгон. Себеби дегенде Осмонов жөнүндө биография эмеси энциклопедия чыкты. Ошо энциклопедия даярдаган бир Осмоновдун күйөрманы бар, азыр аты эсимде жок. Жо берки дагы бирөө бар. Ошол киши айтып атпайбы, бу Кеңеш Жусупов изилдеп жазып жүргөндө Осмоновдун классташтары, замандаштары, курбулары аябай көп эле дейт. Көргөн кишилер үстүртөн жазылып калган деп айтты да. Себеби көп фактылар кирбей калган да, мисалы үчүн. Ал эми Ризвандыкында болсо бул материал аябай кенен топтолуптур. Биз баягы улам мезгил өткөн сайын, мисалы үчүн Жоломамовду билген, көргөн адамдар азая берет да. Бирок ошол бул мурдатан эле киришкен экен, бир 20 жылдан ашык убакыттан мурда эле киришип изилдеген экен, материалдарды аябай көп чогултуп. Ошо материалдарды, булактарды мындай аябай кенен алган. Анан кийин адабий процесс кандай жүргөн ошол 60-70 жылдары, анан айрым ырлардын жаралышы боюнча дагы токтолуптур. Ошо жакшы эмгек болуптур. Буйруса, кут болсун. Куттуктай берсе жеке, албетте адабияттагы жаңы эмгегиңиз аз жогорудагылар абдан жакшы сиздин чыгармачылыгыңызды баса белгилеп өчпөдү. Анан мурда дагы сиз кайрылып жазып жүргөнсүз, бул ирет баягы кандай бир өзгөчөлүктөрдө күбө болдуңуз. Мисалы үчүн Жолом Мамытов агайыбыз ошо 40-жылы төрөлсө, атасы согушка кетпей калган дейт, апасы тарбиялаган дейт. Мына ушундай дагы бир көрүнүштөргө күбө болдуңуз да айткан. Атасы ошол бул эме жана кыргыздарда жакшы сөз бар го, эме улуу сөздө уят жок, калта какты бала болуп атпайбы. Ага чейин апасынын тагдыры өтө оор болот. Сулуулардын тагдыры өзү илгертен эле оор болгон да. Бул эме тиги элдин айтышында 4-чү же 5-чү көөсү деп айтышат да. Ошо сулуулугунан, Алмакан эженин сулуулугунан ал эмес, эки ошо айылындагы эки эркек мушташып кетип, бирөөсү маңкада болгон экен. Мурдун неме кылып алдыгы. Талкалашкан экен да. Ушундай. Анан бул аябай жөн аял болуп атпайбы? Бул аябай колунан көрү төгүлгөн чебер болуп атат. Анан аябай атагы чыккан кошокчу болуп атат. Муну теги кошокчулугун ата жана Абдрайымбек бул эми Октябрь революциясынын алдында болуп атат да. 16-17 жылдарда Папанга бука жайлоосуна алып кеткенде, анан ошол апасы өндө кайтыш болуп, анан апасынан келип, анан кайра барганда Курбашыга ок жаңылып калат да, буну кызылдар атып коет. Ошондо айтып атпайбы тиги неме отурган мурдагы байбичелери, кана сен ушинтип сомуркап жүрүп алды эле, таңыркап жүрүп неме кылды эле, биздин үстүбүздөн кошкун муну деп, анан укмуш кошоктору бар да. Мына ушул кошокторун 90-дон өткөн кишинин оозунан жазып алган да. Эжем ушинтип
Абдрайымбекке кошкон экен деп айтып берген да. Кошокту, Ошо кошоктордо. Азыр деле айыл арасында ошол кишилердин көбү эле азыр 80%-ын көзөтүп кетти. Азыр теге өзүнүн урпактары биздин ушундай болгон беле, биздин эжелерибиз деп өздөрү таңыркап атышпайбы? Ушинтип сүйлөшөт беле, ушундай эжебиздин кошокторун билишкен экен да, биз билбей калдык деп атпайбы? Мына тарыхты карасаңыз, көрсө ошондой чөйрөдө болуп, анан өзү дагы өтө арылгыдай шок болуп, жаны тынбаган кичинекей кезинен эле. Көрсө баягы энергиясы батпай, ошо энергиянын баарын эмне себептен анан ошол жаш кезинен эле аскаларга жана үйдө теге таштарга атын жазганда, бул бала билип билбей, сезип сезбей ошо түбөлүктүүлүккө болгон умтулуу болгондо, кызыгуу болгон түбөлүктүү атын калтыруу. Ал албетте кийин поэзиясы аркылуу келди. Ошол көксөө бала кезинде дилинде жашаганда бул жөнөкөй жерден болбойт. Анан Төлөйкөн айылы чындап эле өтө кооз айыл, өтө сулуу айыл. Аны азыркылар айтат курорт деп коюшат, Оштун курорту деп. Ал бекеринен айтылган эмес да. Мына ошондой акын болуп калыптанышына ичкерттен булактар, сырткы факторлор абдан чоң болгон да. Мына ошолордун баары. Анан Берикбай деген жамакчы өткөн экен. Ошол айылдан элдин баары сестенип турат эле дейт. Берикбай келетат, сөзсүз бирдемени айтат деп. Анан мондай коомдогу көрүнүштөрдү бүт эле ырга, ошол жерден жамактатып ырга салчу экен да. Адамдар чочуп турчу экен, ыйба да кылчу экен. Анан кийин ушу Берикбайдын жамагына жармашып калбайлыбы деп чоңдор да өздөрүн тартчу экен. Ошондой кишилердин айылына тергенде ошол атына учкаштырып алып, анан авам алып жүргөн экен деп өзүнүн күндөлүгүндө жазып атпайбы? Ошол Берикбайдын образы толук кирди да. Анын ошол бүт ырларын элден чогулттум да, жамактарынчы. Кайсы мезгилде кандай жамактарды айткан, ошол малда тиги 5 жашар мектепке бара элек кез экен Жолон Мамытов. Карабайсызбы? Мына ошолордун баардыгы бул эмгектерибиздин баары 20 жылдан ашык. Абдан көп жыл жатып калды бул ошо каражаттын айынан да. Анан быйыл өзүм ойлодум, ошол 80 жылдыгында өзүмө бир белегим болуп калсынчы деп туруп, анан көздү жумуп туруп чыгарганга туура келди. Рахмат. Жолон Мамытовдун дагы бир жакшы ырын окуп кетели. Аян деген ыры бар экен. Аян берет көргөн түшүм түнүндө, аян берет кылган ишим күнүндө. Кабылсамда кар бөндүргө канчалык, мен бактылуу болорумду сүйүмдө дейт. Көкөрөгүм толо түшүп нурларга, аян берет ар кыл өткөн жылдарга. Мен бактылуу болорумду жашоодо, мен бактылуу болорумду ырларда. Арыбаган зор санжыра буданы, арбын сыры тоолорумдан чудалуу. Аян берет келечек элимдин эң бактылуу болорлугу тууралуу дейт. Мына келечекти көрө билип, ошонун ичинде дагы сүйүүнү дагы камтып отурат. Анан айтсаңыз, Дүйшөнбайке, бир гана өкүнүчтүүсү азыр баардыгы эл акыны болуп жогорку сыйлыктарды алып атат да. Ал кезде мына ушул инсандарга эл акыны деген жогорку сыйлык берилбептир да. Ленин комсомолу атындагы сыйлык бул эми агайдын чыгармасы үчүн берилген да. Албетте, ырлар үчүн, ыр жыйнактар үчүн. Мүмкүн алар ушундай сыйлыкка умтулган эместир. Мен жакшы, бул журналист катары мен көп изилдедим ушул наамдарды жөнүндө. Биздин иттин өлүгү ушул наамда жатат да, кыз адабиятында. Наам бермейди, сыйлык бермейди. Бул эми мына 36-жылы Сталиндин идеологдору чыгарган жана наам берүү. Маселен Финляндия эл акыны же Германиянын эл акыны деген жок. Анан бул өзү ошол кезде берип, анан өзүнүн одасын ырдаткан да Компартиянын. Анан таң калыштуусу мына Акаев бийликке келгенден кийин эсирден калган баардык байлык мүлктөрдүн баары тонолду дагы, негедир ушуну алып калды да. Ушул наам бермейди, анан эми мен жазып эле келатам, окугандар 170 генералы бар, армиясы жок, бир ачылышы жок, академиги толгон өлкөбүз. Ошонун баары эл багып атат. Анан эми наамдар да ушундай берилген. Мына эл акыны. Мурункуларды эле айтам, Мыскалы Өмүрканова тиги Алыкулду айтпай эле коелу, берки мына Узакбай Абдыкаимов деген эми кийин эле Майдан деген шедеврди жазып кеткен киши, эч нерсеси жок. Сыйлыгы жок. Мына кийинки Овондун дүйнөлүк деңгээлге чыгарган овончулук, ал композиторлордун дүйнөгө чыккан жок. Рыспайдын ырлары чыкты дүйнөгө. Ушу киши эмгек сиңирген менен өттү. Орой айтканда анын шеноктору алды, эл артист дегендичи. Анан эми ушул кыргыз поэзиясынын эки мыкты жигиттери да, мындай кыраан жигиттер Жолон менен
турар алган жок. Наам жок ушуларда. Таң кыласың. А берки барыбыз эле өтөбүз го, өлгөндө ошо ырлар өлгөн кишилер баары наамдарды толтура алып алган да. Мына ошол азыр да уланат. Мына эртең токтогул сыйлыгына көрсөтүлүп атат. Мен айта кетейин. Ушунда дагы байгени көбүрөөк коюп коюштур, миллион сом деп. Жакшы, бийликке рахмат. Бирок тапырап эле баягы көкөтөйдүн ашына ат кошконсу эле ат чабышка. Бүт эле 30тай президентке 80 киши чыкса, буга 30тай киши чыгып алыптыр. Эми Мамытовдей жолондой акындар эч качан өзүн көрсөткөн эмес да. Андай сыйлыктарга, андайга эмес, алардын максаты башка болгон. Алардын максаты ал ички дүйнө болгон, ички сезим болгон, ыр болгон. Ал өзү жазып атпайбы мына. Аны мыкты мен мына Ризвандын ошо жакшыларын мыкты билет экен да, мен ошол мындай шекшип окурман катары өзүм мен шекшип окуйм да дайыма. Анан абдан жакканым мыктырларын. Ошол биринчи отты сүйөм деген ырларында эле мен Жолон Мамыттын көп ырларын жатка билем. Мынтип атат. Өткөн жааган жаан улуулардын ысымдарын санаймын. Чопулдатып жондор булут мамасын соруп жаткан тараптарга караймын. Карама каршы мына табигаттын стихияларын аралаштырып атпайбы? Төтүкенди парсылдата чайнаган жаш ботолу инген көздүн учунда сени дайым өпкүм келет кучактап, жаз жамгыры куюп турган учурда дейт. Ушундай каршы контрастный ойлорду берет да. Анан жана бир жеринде айтып кеттиң өзүң, Олязада акын болгон. Акындын артыкчылыгы ошол. Жанагы акылга салып, молдокелер айткандай өзү билип билбей эргүү менен акын ошол кирип кетет. Айтматовтар мына Айтматовдагы эмнени айтты? Мына Айтматовдун айткандары келип атпайбы? Ошол доорлор келип, заман келип атат. Ошондой адамдын башына чоң кыйсыпыр мындай трагедиялар келип атат. Көрдүңбү? Табиятты биз кордогонубуз үчүн. Темирсел деген поэмасы бар. Мына эчке чыксаң Темирселде калдык азыр. Агып атат, Жолон Мамыттын поэмасы бар, Темирсел деген. Болбосо вампирлер ойнойт дуал беттеринде деген тири шумдук саптары бар бул кишинин. Мына вампирлер ойноп атат азыр дуал беттеринде. Биздин мына казино эмне деген кинолорунда көрсөң да вампирлер да просто ойдон чыгарылган. Адабиятыңда да ошондой. Бул Мамытовдун ошол жанагы ички туюму, жан туюму абдан бийик болгон. Бул энеден туулган, туура айтып атат. Алмақан деген биздин деле мынабы сулууну кыргыздар чүрөк дейт экен. Мына Эрнис Турсунов мыкты билчү бул киши айтып берген мага. Чүрөк деген мына өрдөктүн карадасын чүрөк дейт да кыргыз. Ошого салыштырат. Чүрөктөрдүн дайыма тагдыры трагедиялуу болгон. Şu Алмақан чоң энебиз дейли, Жолон Мамытовдай талантты алып келген киши. Эми 3-4 эрге тийип, бирок ошого көз артып, эми Жолон Мамыттын өзү сабы бар, кийин Таттуу үйгө жазган. Сулуулукту туш тараптан талаппыз деген. Кандай көрсө ал киши өзү да Жолон Мамыт өзү эркекти сулуу дебейт, эркекти көркөм дейт. Мына Шербет эже жазып атпайбы? Айнектей көзүн кайдан таптык деп. Айнектей көзү жаркыраган. Анан бу кыргыз жазма поэзиясында биз Оозбекти манас жараткан элбиз. Андан мурунку акындарды санап айтпай эле коелу. Жазма адабиятында 3 акын болду мен билгенден. Ырларын жатка айткан. Мидин жатка айткан, Байдылда жатка айткан, ошонан Жолон аке жатка айткан да. Анан 4-үнчүсү мына менин досум Карбалас Бакир. Ушулар ырларын толук жатка айтылган. Анан азыр көбөйдү, Кудайга шүгүр. Болбосо орус адабиятында мен көргөндөн Вознесенский, Евтушенко, мына Олжа Сүлейменов чоң килейген стадионду элди стадионго отургузуп коюп булар сейли китептерин жатка айткан кишилер. Анан көрдүңүзбү? Биз Оозбек адабияттын алыптарын жараткан элбиз да, биз да жатка айтышыбыз керек да. Анан Читаеву деп ушу 10 топ кагазды карап отурбай. Маселен да, эми мындан кийин ошол Оозбекке төгүп айткан мыкты да бул өзү. Жолон Мамыттын артыкчылыгы ошол айтканда жана Аскар белгилеп атпайбы? Аскар агай. Анан жакшы жанагы айтканың жакшы. Жолон Мамыт Олязада акын болгон. Бул наам курусун эми. Наамды азыр талашып дагы. Ушу наам алган аксакалдар мен көпдөн бери эми кыйынсынбай эле айтып коеюн. Бир мынабы шамалдап жана бизде төңкөрүштөр, революция, бир белекеттер болуп кетип атпайбы? Ушунда бир кишини таппайсың. Эл баатыры деле же наам алган кишилердин үйүндөн чыкпайт. Эл акындары. Балдарга бир жүргүлө деп мына эле кийинки октябрь төңкөрүшүндө ушу Меңдежеде бар эле жанымда бир топ кишилер мына бир жерге чогулганбыз. Анан мен айттым да, кайрылуу кабыл алалы дейт. Кайрылууңду ким угат? Жээнбеков жок.
Ким угат? Депутаттык корпусуң жок болсо. Жүрө андан көрө ушу топ менен барып жети тополоң балдардын алдына чыгып бир экөө сөз айтайлы. Ынтымакка чакыралы десек, бирөө барбай койгон. Рахмат. Жакшы баса белгиледиңиз. Меңди Мамазайра учурда адабияттын аксакалы, кыргыз эл акыны. Албетте сизге болсоңуз керек ушу Меңди же Жолун агай жазган каттарын бүгүнкү күнгө чейин сактап жүрөт дейт. Мен дагы жанагы сөзгө агайга бир кошумча айтып коеюн. Жакшы болот. Өзү акындар бүгүнкү күнү жазып атып, учурду жазып атып, анан кийин эртеңки менен келечекте кантип кошуп кеткенин өздөрү да байкабай калышат окшойт да. Мына ушул нерсе Жоло Мамытов өтө күчтүү да. Ал айтып атпайбы, биринчи ырлар жыйнагы оттуу сүйөмдүү болуп атат. Убакыт, мезгилдин элеси, 100 жаш теге жарышкан суулар, суунун өмүрү, 100 жашка тол теге кылым деп, ошо жыйнактарынын өзүндө бири-бирин толуктап, анан кийин бири-бирине мондай тепкич сыяктуу болуп кеткен абдан чоң ойлор бар да. Ал өзү 100 жашка тол кылым деп, жана биздин келип аткан немеге кыргыз кантет ушу кылымда, анын адеп аклагы кантет, келечеги кантет, кыргыз кантип өзүнүн атын сактап калат деген чоң немеде жатат да, мындай бир ойлордун бир чоң уюткулары жатат да. Мына кечээ жана агай айтты, бул ойлялыгы, алдын ала көрө билгичтиги. Кечээ пандемия болбоду, теге мына пандемиянын өзү мына Skylab сыныктары деген ыры бар. Skylab сыныктарында ушундай бир төгүлүп берип атат да. Ошол Skylab'тын сыныгы кимге келет, кайсы кишиге келет? Ошо теге эгин оруп жаткан дыйканга келеби, же неме пакта чаап жаткан пактачыга келеби деп сарсанап атат. А пандемия деген бул келди бизге. Кантип келгенин деле биз неме кыла албай калдык. Эч ушундай будуң чаң түшүп кетти. Коом өзүнүн эсин жоготкойгондой эндирип калды. А булар буну алдын ала айтып койду да. Ошон үчүн жанагы табиатта болуп аткан теге өзгөрүүлөр, табиатта болуп аткан мындай кубулуштар, табиаттын бир бөлүгү болгондон кийин ошол табиатты дагы сакташ керек деген, табиатка мындай бир жан жолдоштой, бир бууруңдай, балаңдай мамиле кылганга биз милдеттүүбүз деген ойлор да жатат да. Мына ошол табиаттын ордунан кандай болуп атат азыр абал, эмне үчүн мондай адамдын пейилинен да канча нерселер болуп кетти. Демек, бул учурду ушу Жолун агай мурда эле көрө билип, өзүнүн чыгармасын жазган экен да. Бүт баарын көрө билген да, көрө билип эмес, аны эскерткен да ырлары бар. Алхимик деген ырларында эскертип атат адамзаткачы. Мына Мамытовду окуган сайын китебинен китеби бул кишинин оюн толуктап, мына бир ойдун асыл баалуулуктарын акырын алып өтөт да. Бул кыйкырбай же болбосо мондай кооз сөздөр менен деле айтпайт. Ушундай бир жөнөкөй, бирок баягы таш катамга баскандай уур немени көтөрүп жүргөн сөз да, маанилүү. Аны үчүн ойлонуш керек да, отуруп алып ойлонуп, анын маңызын неме көрүш керек да, теге сиңирип көрүш керек. Аскар агай келиңиз. Бүгүнкү күндө ушул жогорку окуу жайында Жоло Мамытовдун чыгармачылыгы окутулса керек келечек муундарга. Албетте. Бул кыргыз адабиятынын тарыхы деги эле ушу 60-жылдардан кийинки кыргыз поэзиясынын, кыргыз адабиятынын тарыхында бул Жоло Мамытовдун поэзиясы өзгөчө орунда турат. Деги эле 60-жылдар кыргыз адабияты үчүн ушунчалык чоң бурулуш мезгил болгон десек болот. Айтматовдун ошо адабиятка келиши 50-жылдардын аягында, 50-жылдар, анан кийин бүтүндөй бир муун ошо прозачылар, акындар, ошолордун арасында албетте бул Жоло Мамытовдун поэзиясы өзгөчө орунда турат. Бул жаңычыл поэзия, терең ойдун поэзиясы, философиянын поэзиясы деп койсок болот. Себеби дегенде Жоло Мамытов ошол өзү чоң талант болгон бир жагынан, экинчи жагынан бул чоң интеллектуал болгон, өтө окумал болгон. Жанагы каттардан бул Ризвандын китебинде ошолордун баары айтылыптыр. Маяковскийди, Заболоцкийди ушунчалык терең касып окуп, которуп, бул чыныгы чыгармачылыктын мындай азабын тартып, анан кийин
ошол мындай жанагындай терең башкача мындай бир баягы эле салттуу жөн эле бизде уйкаштырып ар бир кыргыз тиги 2 сапты уйкаштырып жаза берет, кыйналбай кысталбай элечи, андай эмес. Мунуку ошол чындап чыгармачылыктын азабын тартып, чыныгы түбөлүктүү ырларды калтырга жазган үчүн кыргыз поэзиясында бир дагы мындай бир жаңы барагын ачкан акын десек болот. Ошон үчүн ал жанагы ал ага кандай кантип жеткен, ошондой мыкты ырлар кантип жаралган деген маселени мына Ризвандын китебинен жооп алып атабыз. Эми ошо Жолон Мамутовдун поэзиясы дагы көп изилденип, дагы терең ачылыш керек. Себеби дегенде бул өтө бир мындай терең жаңылыктары дагы өзүнүн ошол ар бир сабында, ар бир ырында көп катылган, көп сыр катылган чыгармаларды жараткан акын. Эми бир жагынан мындай жөнөкөй эле, мисалы үчүн мындай ырлар бар да: жайдын күнү сыртка салып төшөктү, канча жолу качып кирдик жамгырдан, ошол күндөр эмнегедир тез өттү, эми ойлосом бир сезимди кандырган дейт. Жөнөкөй эле мындай эле. Бирок деген бул чыныгы поэзия да, бул дегенчи турмуш, картина, сүрөттү да тартып атат, ойду да берип атат, образды да жаратып атат. Баардык жагынан ушундай гармониялуу дүйнө да булчу поэтикалык дүйнөсү. Анан бул дагы көп изилденип, дагы көп терең ачылыш керек да. Жаратылыш табигат жөнүндө мына жогоруда агайлар баса белгилеп кетпеди. Ошонун ичинен дагы сүйүү темасы. Албетте агайдын бир топ ырларына мына Залкар оончулар оон жаратып атпайбы? Асанкалы Керимбаев, Рыспай Абдыкадыров мына кандай керемет бүгүнкү күнгө чейин биздин музыкабыздын алтын фондунда сакталып, ырдалып келе жатат да. Анан ушул көпчүлүктөр айтып калышат да, ошол Жолон Мамутовдун жазган каттарын бүгүнкү күнгө чейин Меңдеже сактап келет депчи. Демек, Жолон Мамутов менен Меңдежебиздин мына ушул сүйүүсү, анан ушул жогоруда агай жакшы баса белгилебеди, Маяковскийдин чыгармаларынын көп таасир алды деп. Баланын атын дагы ошонун ысымынан койгон дейт. Маяк деп, ушул туурабы эжеке? Каттары жөнүндө айтсаңыз. Албетте, Жолон агайдын каттары бүт кирди, бир 5-6 эле калып калды. Анан бирок тилекке каршы Меңдеженин каттары жок. Мен эжеден сурадым, эже эмнеге мындай болуп калды десем, мен Жолонго берген болчумун, андан кийин кандай ошондон кийин жоголгон окшойт дейт. Бирок ушул нерсе абдан неме да, мындай бир суроону туудурат да. Ошол мүмкүн албетте биздин эми Жолон Мамутов кимдир бирөөнүн менчиги болбой калды да. Бул элдин акыны болуп кетти. Ал бул биздин канча кылымдардан да кийин бул кишини канча изилдешет, тиги неме кылышат, кастарлашат, аздектешет, абдан билгилери келет. Бул эми кенч мындай айткандачы. Ошондой болгондон кийин мындай улуу адамдарга өзүбүз үйрөнүшүбүз керек да, мындай менчикте эмес, жалпы мамиле жасоону. Биз бир эле адабият биз адабияттануу илими эмес, башка да ушуларды иликтешибиз керек да. Анан тиги каттардын эң абдан дагы бир катта бар, Курбаналы Сабыров деген абдан чоң акын өткөн. Эми бул акындын табияты, бул акындын ырлары изилдене элек азыр кыргыз поэзиясындачы. Бул өзүнчө бир тиги бийиктикке жеткен акын да. Анан бунун тиги өмүрү да трагедиялуу болуп атпайбы? Көрсө ошол мен каттардан улам байкап койдум, бул ушундай бир үлпүлдүк жанагы какымдын гүлүндөй дирилдек жан дүйнөсү бар акын болгон экен да. Ага жанагы бир айтып коет го, бир эки сөз оор, бир сөз жеңил деп. Муну кандай түшүнсө болот да, мындай жан дүйнөсү өтө аялуу, жан дүйнөсү өзүнчө башкача. Анан булар абдан жакын достордон болгон да. Ошол каттарында бүт жазып атат Жолонго ишенип, жан дүйнөсүн төгүп жазып атат да. Анан мен ошол кийинки трагедиялуу немесин дагы, өлүмүн дагы мен болгоп билдим. Албетте бул изилдениш керек. Муну азыр мындай туруп эле ошол кат, ошол неме Курбаналы Сабыровдун өмүрүнө жол ачып берет да. Ошолго жол ачып берет. Себеби бул катта бул жан дүйнөсүн төшөп, эч кимден ыймандай сырын жазып атышпайбы?
ыймандай сырлар айтылып атат да. Булар ойлогон эмес, кийин ушундай булардын каттары мынтип эл алдында чыгып бир чоң изилдөөнүн объектиси болуп калат деп ойлошкон эмес да алар убактачы. Же ошон үчүн бул каттар кадимкидей эле каттар жазылган, кадимкидей каттар, бирок баягы Достоевскийдин каттарын окуп туруп, мына жөпчөнөкөй эле, жөпчөнөкөй кызына жазган каттардын ичинде эле канча ой жатат. Булардыкы деле ошондой. Ал жерде окуштанган же болсом өзүнүн акын катары көрсөтөм деген нерселер жок, бирок жан дүйнө жатат да. А жанагы биз акынды сыртынан тааныйбыз, ырынан тааныйбыз, а ички дүйнөсүн тааный албайбыз да. Анын үчүн анын каттарын окуш керек. Анын үчүн жан дүйнөсүн күндөлүктөрү жардам берип атпайбы буларгачы. Бул көп маселелерге башын ачып берет. Ошол убакта адай процесс кандай болгон? Эмне үчүн тиги Курбаналы Сабыровдун жыйнактары жылдап басмаларда жатып калганда? Мына ушул бул кишинин тагдырында абдан чоң роль ойноп кеткен. Ал акынды канчалык жарыкка чыгып, акын окулган сайын акындын демине дем, кайратына кайрат кошулуп, ал канат байлайт, ал учкусу келет. Акындардын тиги табияты өтө кызыктуу болот. Анан дагы бир нерсе, могул жерде агайлар дагы айтып кетти. Жолон Мамутов пенде катары да башкача киши болгон деп айтышты да, мен изилдеп жүргөндөчү. Азыр эми акындар тиги немеде ыр окуганда башка, аудиторияда башка, тиги жолугушканда башка, үйүндө башка. Ал эми анын чыныгы инсандык, пенделик жүзү кандай болгонун могул тар чөйрө гана билет. Биз азыр гений деп айтып аткан, улуу деп айтып аткан акындардын да пендечиликтери бар да. Мына ошого салыштырмалуу бул киши ошо ырларындай жашап өттү деп айтышты да. Муну көп кишилер айтты. Ошо ырлары кандай болсо, өзүнүн жашоосу да ошондой болду. Бирөөнүккө көз артпаган, бирөөгө эч тардык кылбаган, кең пейил эле дейт, абдан кең эле дейт. Канча акындарды бул өстүрдү дейт, канча акындардын жолун ачты дейт. Анан ушундай кыргыз поэзиясын ошондой деңгээлге көтөрүлүшүнө бул кишинин азыркы мына окуучулары кирди, тиги чоң салымы да бар экен. Аларга жасаган мамилеси, алардын ырларын оңдоштун өзү, ойлоп көрүңүз, редакциялоонун өзү канчалык оор, туура багыт берүүнүн өзү чоң нерсе да. Мына ошол нерселерде, ушул нерселер кирди. Абдан дагы бир нерсе бар да, эпстолярдык жанрды биз кыргыз адабияты көтөрүп чыкпасак, да, эгерде көтөрө албасак, азыркы могул неме менен, смартфон менен жашап, смартфон менен өмүр кечирип калган мезгилге бул чоң сабагандан кийин үлгү болчу нерсе да. Биз ошол нерсени, смартфон адамдын жан дүйнөсүн жеп бүттү, анын сезимдерин да талкалап бүтүп атат. А сезимсиз адамбы? Анда жашоого келүүнүн эмне кажети бар да? Мына ырлар бүт ушуну айтып койду. Булар билген ушундай болорунчу. Аты дагы жакшы коюлган, үнү каткан улар дейт, баягы улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы дейт. Демек сиз изилдеп жүрүп ушул Жолон Мамутовдун жан дүйнөсүн, чыгармачылыгын, анын тагдырын жакшы билип, ошону өзүңүз эле алып калбай, кайра жарыялап китеп чыгарган агай өтө бул чоң эмгек да. Жакшы, мына махабат сүйүү деген бул киши мыкты жазды да, жана биринчи эле Ырысбай аке чыгарган издейм сени деген, эмне деген эми, балким ошол Зорбактын өзүдүр. Өмүр бою издеттирип бир жолукпай койгонуң деген саптын өзү бороз салды да кыргыз поэзиясыначы, мындай айтканда. Анан кийин эми ошо бул бир жолу мен айылда элем, анда нарында элем. Бул кишинин кечесин көрүп отурсам бир жакшы жооп берген. Эсимде да ошол. Кыздар сурап калды, агай, сиз бир эле кишини сүйгөнсүзбү дегендей ушундай суроо берди да. Анан ошондо бул киши бир сонун жооп берген да. Минтип айтат, ыр менен жооп берген. Мен жактырган бардык кыздарга анан дагы жалгызсага арналат деди. Эми ушунун өзү да болду, жетишет деген сөз да. Эми сүйүү деген өзү, махабат деген, улам жашыбыз улгайып баратканда түшүнөсүң да. Бул күн сыяктуу, улуу жарыктык касиеттүү күн сыяктуу, же болбосо мына ысык көлдүн толкундары сыяктуу келип кетип, адамды жылытып, ысытып, күйгүзүп, кайра үшүтүп тура турган бир касиет өзү. Анан ошо Жолон Мамутов муну чар тарабынан жазган. Мен бир убактым болсо ыр айтып берейин, ушул жатка билген ырларымдан бир сүйүү жөнүндө көп айтылбай жүрөт. Кереметтүү сүйлөгөнү күлгөнү, өзүнчө шаң көчө бойлоп жүргөнү, назик гана тиктегени жылмайып, унуттурган теребелде дүйнөнү, ушул пери кер маралдай келбети,
таалай зор кай жигиттин сүйгөнү. Ким болду экен бактысы мол алулан, түнөк тапкан ушундай селги жанынан, ким болду экен сүймөнчүгү тагдырдын, санадамдан кыдыр тандап дарыган, ушуларды ойлой берип оорудай, уйкум качып сарсанаадан сабылам. Сулуу жалгыз андан арзып тандаган, бактылуу ал эркек кайда жандаган, башы боштур таба электир өз теңин, түбөлүккө тагдыр жолун арнаган, ушул ойдон эт жүрөгүм булк этип, үмүт оту жалбырттады кайрадан. Көңүл иши бирин жактыруу, а мен болбойн ошол пенде бактылуу, кантсем гана сулуу көөнүм буралам, бет келишсем тик бага албай аптыгуу, андан ары үмүтсүздүк сүйүүнүн согуп кирет борон менен чапкыны дейт. Мында караңызчы. Аскар агай, сиздин кошумчаңыз? Эми бул эмгекте ошо бу жалаң эле чыгармачылык эмес, чыгармачылыгына байланыштуу да бөлүгү бар. Көркөм өзгөчөлүктөрүн ачып берген. Анан ошо адам катары, инсан катары, анын үй бүлөсүнө байланыштуу. Алар деле мисалы үчүн акын десе эле ойлошот да, балким мурдагы замандарда чындыгында эле бир эмелер, жеңилдиктери, эмелери көп болгон. Мамлекет жакшы каржылап турган. Анан бирок кыйналып жашаган учурларын, жанагындай Москвага атайын ошо окууга барып, ошол жактан билимин тереңдетип, анан жанагындай достор менен каталышып, ошолордун баардыгы буга чейинки белгисиз фактылардын баардыгын көбүн алып чыкканда, ушунусу менен бул китеп баалуу, дагы бир жолу ошо Ризбан жакшы чоң эмгек жаратып коюптур. Ушунун баардыгын изилдеп отуруп, анан атын ушундай өзгөчө коюптурсуз да. Ооба. Атын өзүңүз эле койдуңузбу? Ооба. Үйдү каткан. Себеби бул тиги улардын үнүн өзгөчө бир мукамдуу, өзгөчө бир аваз менен сайраган куш да. Анан муну тиги немелер айтып калат, мергенчилер айтып калат. Улардын үнүн укканда жан дүйнөң бир башкача абалга түшөт депчи. Ушунтип айтат да. Анан улардын үнү катпайт. Бул тиги каткан жок, бирок бул сейрек неме кылат да, тиги сайрайт. Анан улардын үнүн албетте уккан бар деген сөз бийикте жүрөт да. Ошол поэзиясы эле ошондой аваздуу, ошондой сонуркатып, ушинтип азгырып кумарлантып атпайбы окурманды, туурабы? Анан жаш кетти, 48 жаш, абдан чыгармачылыгы ушундай гүлдөп турган мезгилде кетти да, жазам деп. Анан чоң кызматтарда иштеди, тагдыры ушундай экен деп өзү айтат го, пейлиңе жараша тагдырың болот деп. Жакшы кызматтарда иштеди, бирок ошого карабастан ошо поэзияга болгон азгырылуу, поэзияга болгон кумар жүрөгүнөн өчпөй, өмүрү өткөнгө чейин ошо поэзия деп жашап өтүп кетиптир да. Чоң кызматтарда жүргөндө да мындан көрө ошо ыр жазсам жакшы болот эле деп күндөлүктөр айтып турбайбы? Айт убакыт депчи. Мына жакшы ойду айтылып атат азыр. Жанагы жазыл эле кыргалар деген Мырзагапаровго арнаганда. Канбай калган мен табихат ойнуна, арыстанбап кетем сенин койнуңа, жаңгак терем суудан түстү таш терем, шаарда жүрүп ыр жазгандын ордуна, эч ким мени жетелебейт колумдан, кетем сага кетемин деп оолугам, көкүрөктө күчтүү болсо ишеничим арыстанбаба өзүңө да жолугам, мен өмүргө кароо эмесмин кебелбей, башкалардан көп жашайын дегендей, каалашынча ойсун мезгил түйүмдү кулатууга күптөдүртүп кемердей, бүртүгүмүн табихаттын байкалбас, менден дүйнө кемибес да чайпалбас, мен кеткенде жазыл элек ыргалар, бөлөк эч ким ана ошентип айта албас. Арыстанбап ак чокуңду кар басып, өзөндөрдөн кылым оошот алмашып, дүниөлүк той өткөрсө болчудай, бүтүн кыргыз этегиңе жайгашып деп атат. Рахмат агай, биз бүгүн мына ошол Жолом Мамытовдун чыгармачылыгы туурасында эскердик. Албетте Ризбан Исмаилованын Үнү каткан улар китеби туурасында сөз кылдык. Миң уккандан бир көргөн артык дейт, сөзсүз түрдө бул китепти алып өзүңүздөр окусаңыздар болот. Албетте Жолом Мамытовдун чыгармачылыгы туурасында кенен билесиздер. Сиздерге ырайчылык бар болуңуз, кешиңизге ийгилик. Дагы көп чыгармачылык бийиктерди каалайбыз. Ушу менен биздин чак түш көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.